ушулардын үстүнө карап беришин суранам. Көкжаңак шаарынын тургуну Бакыт Маматов 2020 10 февралда укук коргоо органдары тарабынан кармалган. Анын жакындарынын айтуусу боюнча алгач жасалма акча алып жүрүүгө шектелген. Ушул жылдын 18 февралында Жалал Абад шаардык соту тарабынан Маматов 20 жылга эркинен ажыратылган. Февралдын канчаларында 8-деринде, 7-леринде күйөөмө чалат. Менде жүк бар, бай жолдогу киши менен деп сүйлөшүп, машина жүктөй, мен машинамы алып барып бер дейт. Макул болуп, акчаны алып, чөнтөгүнө салып, банкка кредит төлөп коюн деп кирип кетип атканда, бул жакта опер балдар кара машина менен келип эле күйөөмө салышып, ошо жерде чөнтөгүнөн бүт бар жокто аңтарганда 6300 акча чыгат. Машинанын ичинде өлө сабашып, пытка кылышып, көзү караңгылашып калганда сен 14 күн отуруп эле чыгасың, мойнуңа ал. Мойнуңа албасаң, үй бүлөңү кошо залакасын тарттырабыз. Анан күйөөм карабайлы кагаздарга кол коюп койгон 14 күндө чыгат экенмин деп. Маматовдун жакындары аны куруу доомат менен кармалды деп эсептешет. Ошондой эле укук коргоо органдарынын кыйноосунан улам Маматовдун ден соолугуна залалы тийгендигин айтышууда. Комага түшүп калат. 2 саат комада жатты деп, 2 саат комада болуп, аң сезимине келбей зорго келтирдик деди. Ошо нерв системалары отказ берген. Аны айттым, здоровый адам неге нерв системалары отказ бериш керек? Ал жакшы эле болчу го десем, бул пытка кылышкан эже. Булардын өзүнүн ушундай методдору бар. Башына пакет кийгизет. Либо ошондой жол менен, либо дым чыктырган. Ошо эки гана жолдун аркылуу бул ушундай акыбалга келди деди. Ошондо да жаткырбастан өзүнүн эс кушуна келтирип алып эле 2 сааттан кийин кайта ИВСке биздин органда иштегендер алып кирип кетишет. Бакыт Маматов Бишкекке жүк ташып иштеп жүргөн. Анын 5 баласы бар. 1 жылдан бери балдарын багуу аялынын мойнуна жүктөлгөн. Соттук процесстерде катышып, күбө катары суралып келген кошунасы дагы сотторго нааразычылыгын билдирди. Сотко киргенибизде сотко күбөлүк берели десек, сиз ушундай кылдың дештин ордуна телефон ойноп отурат, Кангелдиев телефон ойноп отурат. Аял эч жерде иштебейт. Квартирада жашайт, 5 баласы бар. Бир акыйкаттыкты чечпесе экен деди келе. Ал жерде ошол конфидент менен жолуккан жерлерин жана ошондой эле эмне жөнүндө сүйлөшкөндөрүн аудио видео запись жүргүзүш керек болчу. Тилекке каршы бул нерсе жүргүзүлгөн эмес. Азыркы айтканда мындай милиция кызматкерлерин жанагы Кыргыз Республикасы Ички иштер министрлигинин баңгилизаторго каршы күрөшүү бөлүмүнүн 3 кызматкеринин имиш сөздөргө, божомолорго негизделген гана көрсөтмөлөрүн таянып туруп ушундай өкүм чыгарып коюп атат да сотчу. Биз келтирген мына соттук отурумда эч кандай мындай неоспоримый доказательств далилдерди биз алып келгенибизге карабастан, ал далилдерге Жалал Абад шаар сотунун судьясы Кангелдиев тарабынан эч кандай баа берилген жок. Ал эми бул иштер боюнча Жалал Абад облустук сотунун маалымат катчысынан билдирүү алууга мүмкүн болгон жок. Облустук сот бүгүн жыл жыйынтыгын чыгарып жатканына байланыштуу бул боюнча бир нече күндөн кийин маалымат берүүсүн кошумчалады. Ал эми жабырлануучулар жакыны жок жерден камалып жатканын айтууда. Алар УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден, өлкө президенти Садыр Жапаровдон, башкы прокурор Курманкул Зулушевден бул иштердин акыйкат иликтенишин суранышат. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.